Неге оларды пригласить етесің? Эфир башталды. Оларды шақырып қойғаныңыздар да көреді. Комментарий саламатсыздар бы? Бізді көріп жатқандар қазір тұрды. Эфирді бөлішіп қойыңыздар, сұраныч бізді көріп жатқандар. Немесе біз баштай берелі. Жалпыңыздарға да бір жол ассаламу алейкум. Біз бүгін кеше сөз бергендейлі Асамидин Мурзамен қайра жұмышында эфирге шығатабыз. Бүгінгі негізгі болып отырған тема бұл дағыны шул режиссер ағабыз Асамидин Мурзаның жұмышына байланышты нәрсе. Кантип бат хайпқа айланса болады. Ошондой эле Садыр Нуркожаевичтин бат кантип хайпқа айланды. Қандай жолдармен? Ошол боюнча сиздин өзүңүздүн пикириңиз Салам достор. Бүгін кече Нуркан айтканда макул болгон болчумун. Бүгін ушундай тема жөнүндө талкуу кылсак деп келиптир. Кантип Садыр Жапаров мынчалык тез арада, баягы азыркы тил менен айтканда, хайпка айланып кетти, же болбосо мынчалык тез эл оозуна алынып кетти деген теманын тегерегинде талкуу кылсак дегенин мага дагы жакты. Себеби чындап эле 2020-жылдын 5 октябрына чейин мынчалык эл оозуна алынганын биз бир дагы көргөн эмеспиз. 2017-жылы жанагы Россиядан Казакстан аркылуу Кыргызстанга киргенде, колго алынганда анын колдоочулары мынчалык көп эмес экенин билгенбиз. Андан кийин деле мисалы 4 октябрь күнү деле биз Мекенчилдер партиясын канча добуш алганын көргөнбүз. Мынчалык эл оозуна алынбаган болчу, мынчалык элдин баардыгы Садыр Жапаровду же болбосо Мекенчил партиясын мынчалык шайлаган эмес болчу. 100 000 болду, канчалык болду? 134 000. 134 000 адам гана добуш берген болчу. Ал бир эле Садыр Жапаровдун өзүн эмес, ага кошо ошол партиядан бараткан жүздөгөн кандидаттардын баягы тууган урук, тааныш, билиш, үй бүлөсү ошолор кошулуп отуруп, ошончо адам добуш берген адам анан 5-инен баштап эле 5 күнү түн 6-сынан баштап кантип мынчалык оозго алынып кетти деген теманын тегерегинде бир аз ой жүгүртүп, анын себептерин изилдеп көрөбүз. Кыргызда бир макал бар. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген. Же болбосо, илгертен калган. Ошо байдын же бийдин бийлиги бар сүйлөсүн деген сөзүнүн мааниси ушундай да. Бийликке кандай жол менен келүүсү айырмасы жок болду. Кандай болбосун бийликке келип алгандан кийин биздин эл ушунчалык болуп калыптыр, баягы күн караманындагы өтө тез реакция берүүчү күн карама болуп калыптыр. Аябай тез кабыл алды бул нерсени. Азыр туура сүйлөсө дагы, туура эмес сүйлөсө дагы, ошол айткан адамдын ар бир оозунан чыккан сөзү бүгүнкү күндө мындайча айтканда мыйзамга айланып калды. Кыргызстанда ушунчалык күчтүү баягы адабиятчылар бар, атай ошол лингвистикалык борборлор, анан кыргыз эли өзү байыртадан аябай сөз баккан, сөз баалаган, сөз таптаган эл. Эмне деген шумдук акындары, төкмөлөрү бар, эмне деген улуу жазуучулары бар эл да. Бирок ошол элдин бирөө дагы бүгүнкү күндө ал кишинин айткан сөздөрүнүн катасын мол ката болду деп айтпай, тескерисинче ошолордун баардыгы биригип алып,
ошол адамды сүрөмөлөп атканы таң алдырбай койбойт. Эми биринчи хайпка айланышына себеп болгусу бул ошол кандай жол менен болбосун бийлик башына келип калуусу себеп болду. Бийлик башына келгени анан баягы ушунчалык акылга сыйбаган нерсе болгон үчүн көпчүлүктө бир кызыгуу жаратты да. Элестеткиле, кече эле түрмөдө өзүнүн жеке укугун коргой албай бир байкуш болуп жаткан адам бир көз ирмемдин ичинде эле баягы кимдир бирөөнүн сыйкырдуу таякчасын тийгизди дагы, баягы сыйкырдуу таякчанын жардамы менен баягы Золушка кинодогу окшоп көз ачып жумгунча ал өлкөдөгү эң алдыңкы адам болуп чыга келди. Албетте мындай жомок сыяктуу нерсе баягы жаш балдарга аябай кызык болот го. Элибиз дагы баягы саясаттан чарчаган, баягы такыр ишеним калбаган өкмөткө же болбосо жетекчиликке, бийликке ишеними калбаган эл дагы айласыз бир чети баягы өзүнүн өтө жөнөкөйлүгүнөн, карапайымдыгынан ошол жомокко ишенгиси келип, эл ошону түз кабыл кылды. Андан кийин бийликке келгенден кийин эле массалык маалымат каражаттарын бүт колго алды. Мамлекеттик телерадио компаниялардан баштап баягы жеке менчик телеканалдардан кала берсе мына соц тармактардагы YouTube каналдагы блогерлерден бери баарын кимде подписчик көп болсо, кимдин мындай үнү алыска жетчү болсо ошолордун баарын чакырып, өзүнүн адамдары, ошонун командасы аркылуу ошолордун баарын өзүнө карата алды. Мен так мындай монча берди деп айта албайм, себеби аны далилдей албайм, бирок маалыматым бар. Ошол балдар биз жакшы сунуш болду, биз ошон үчүн ушундай кылып атабыз деген балдарды тааныйм, блогерлерден. Жакшы бир баягы материалдык келишимдерди түзүшүп, бүтүн Кыргызстан боюнча кайсыл сайт болбосун блогерлер, бүгүнкү күндө блогерлер телевидениеден кээ бирөөлөрүнүн немеси артыктары дагы бар да, баягы көп адам көрчү шарттары бар, ошолордун бардыгын колго алышты булар. Бул хайпка айлануусуна экинчи себеп, анан турган эле сөз үчүнчүсү. Бүт буга чейинки иштеп келген ошол мамлекеттик машинанын мамлекеттик жогорку машинанын пиар компаниясы ошол күндөн баштап дал ушул адамга иштеп баштады. Бул үчүнчү күч, алар адистер атайын, бардык ар тарапта мүмкүнчүлүгү бар бир топ ушул Садыр Жапаровдун рейтингин көтөрүү үчүн кызмат кылып атат. Ошол 6-7 октябрдан бери ушул күнгө чейин ошол ишти аткарып келип атат. Андан кийинки күч бул бүгүнкү күндө сыр деле болбой калды окшойт. Баягы эле фейктер, троллдор, дагы нелер деп атат. Кыскасы ушулардын армиясы. Бул буга чейин эле Садыр Жапаров колдонуп келген эле ыкма. Атайын ошол бир адам мисалы ондогон аккаунттарды ачып, ар бирине ар түрдүү аттарды жазып даярдайт. Анан ошол бирөө каршы жазса, бир эле адам кирип 20-30 адамдын атынан кайра аккаунт алмаштырып кирип аркылуу аны акарат кылып, жамандап, аны сеники туура эмес, мына биздики туура деп өздөрүнүн оюн жазып, ошентип бул 4-күч. Анан 5-күч бар. 5-күч бул буга чейин баягы тамыр алып түптөлүп калган Кыргызстандагы саясатчылар, кошоматчылар, бардыгы эч бир байкушу жок, баары эле баягы каржы жагынан камсыз болгон адамдар, ошолордун бардыгынын командалары бар.
командалар бар. Ошол командалардын бардыгы ушул адамдын рейтингин жогорулатуу үчүн бүгүнкү күндө кызмат кылып келет. Ушунун айынан азыр көчөгө чыксаң, адамдар бардыгы эле бир сөз айтат. Садыр Жапаровду шайлайм деген сөздү айтат. Бирок эмне үчүн көпчүлүгү да бардыгы кошулбайт. Жок, бардыгы эмес, конечно. Мындай көпчүлүк элдин бөлүгү ушинтип айтат, тез жолгот. Себебин сурасаң, бирөө да айта албайт. Себеби ошол мен азыр жогоруда санап өткөн 5 пиар компания деп коелу. Ошол 5 компаниянын бирөөсү дагы бардыгы ушул мактаганга эле, ушул чынчыл, ушул кыйратат дегенди айта берет, бирок эмне кылганын айтууга артта эчтеке жок. Артта эчтеке жок. Жок болгондугу үчүн кече биринчи Нуркан мага чыкканда баягы промо-ролик президенттик шайлоо алдындагы рекламалык дейбизби, промо-роликти талкуулаганда айтып бергенбиз. Материал жок. Материал бул жакта эчтеке, аны мактайт турган, аны өзгөдөн өзгөчөлүгүн көрсөтүп тура турган бир өзгөчөлүгү жок болгон үчүн анан ошол жолго айласыз барып атпайбы. Бунун атасын жоготту, типа бул энесин жоготту. Бул ошолордун алдында мына касам ичти, анан ошол баласын жоготту, анан ошол касам ичкен үчүн эми кызмат кылып берет. Бул өтө жаман нерсе экенин ошондо эле айттым. Тирүүлөрдөн көбүрөөк корккон жакшы. Өткөндөргө убада берип эчтеке кыла албайбыз. Өткөндөргө биз Куран тилават кылып, алардын акыретин тилегенибиз оң болот. Кечеги немеден түз эфирге чыккандан кийин мен кечинде кызыгып бир көрүп бир комментарийни биз ошончолук түшүндүрүп айтып атсак, акырында дагы бирөө сураптыр да, ушул дебат дегендин өзү эмне пайдасы бар деп сураптыр. Мен ошого азыр жооп берип кетейин кыскача. Дебат дегени бул ушундай аянтча кимдин ким экенин көрүп, эл бири-бирине салыштырып, кимиси канчалык даана. Адам президент болуш үчүн ал физически күчтүү болушу керек эмес. Же болбосо ал мыкты баягы курулушчу болуш керек эмес. Анын акылы зерек, даана, парасаты, баягы табышкерлиги, сөз байлыгы, жан дүйнөсүнүн байлыгы, көөдөнүнүн баягы жарыктыгы, адамдын кандай кырдаалда өзүн кармай алат, анын маданияттуулугу, анын билим деңгээли, ушулардын бардыгын салыштыруучу майдан ушул дебат болот. Ошол жерге келгенде, ошол жерде суроо жооп аркылуу анын ким экени билинет. Эгер аны кимдир бирөө жалгандан каралап аткан болсо, ал ошол жерде ошону далилдей алат. Ага каралоолор болуп атканын, ошол дебаттагы атаандаштарынын бетине коюп, сен мени каралап атасың, чынында мынандай деп. Албетте ал сот залы эмес, актоочу же каралоочу. Ал жер ошол эл сынап тандап алуучу аянтча. Дебат ушун үчүн керек. Ушуну деле түшүнбөй суроо кылып бериш менин оюмча өтө эле туура эмес. Жазганды билгенден кийин, ошо суроону бергенди билгенден кийин, менин оюмча ал суроого өзүңөр деле жооп тапсаңар болот. Андан качуу бул адамдын деңгээлин өтө төмөн экенин түшүндүрөт. Себеби өзүнүн атаандашы бүгүнкү күндөгү президент боло элек, жөнөкөй эле Кыргызстандын жарандары укугу бар да президент болууга. Ар ким өзүнүн баягы амбициясына жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол жолго аттанган. Ошол атаандаштардын алдына тик карап, ошолордун суроосуна жооп бере албаган, жалтанчаак, же болбосо мындай кополураак кылып айтканда коен жүрөк адам, анан эртең 6 миллион адамдын жүзү болуп кантип башка дүйнөдөгү өлкөлөрдүн жетекчилери менен
тең ата сүйлөшүп, кантип алардын жүзүнө тик карап сүйлөй алат, алар күтүүсүз кандайдыр суроолорду берип калса кантип ага баягы табышкерлик кылып туура жооп бере алат, кандай ойлойсуңар? Же дагы биз мынантип отурушубуз керек, эми балп этип коебу, дагы шалп этип коебу деп кыргыз эли дагы отурушубуз керек. Биз отурганбыз да антип. Ушул күнгө чейин отуруп келбедикпи? Качан дагы не деп бизди уят кылып коет экен? Дагы не деп? Ошол адамдын өзүнүн эле баркы кетпейт да. Бир эле президенттин баркы кетпейт. Ошол президентти президент кылып отурган бүтүн элдин кадыр баркы кетет. Бизге ошол нерсе керекпи? Ошон үчүн биз тандап туура тандап алышыбыз керек. Туура тандашыбыз үчүн биз көрүшүбүз керек бири-бири менен. Ар жерге барып алып, бири-биринин артынан шыбаганды эмес, бетме-бет келип алып, бири-бирине ачыкча тике карап алып, өзүнүн ак экенин, өзүнүн ким экенин көрсөтө алган адамды мына ошол дебаттан тандашыбыз керекпиз. Менин оюмча бул нерсени туура эмес деген, муунушакчылык деген мен кече айттым, бул өтө туура эмес. Бул жөн гана актануу. Болгону кыргыз эли, мен ушуну айта албаптырмын да, экөөбүздүн эки жолку күнүбүздө. Бийлик качан күчтүү болот, билесиздерби, урматтуу достор? Эл дайым бийликке, эл бийликти коргосо эмес, эл бийликти коргоп турса, бийлик күчтүү болбойт. Элге таянып алып, элдин артында алып каалаганын кылат. Эл качан дайыма бийликке талапты коюп, бийликти коргобой, бийликтен талап кылып турган учурда гана бийлик күчтүү болот. Ким болбосун айырмасы жок. Эл дайым бийликке каршы туруп, каршы деген дагы туура эмес. Просто эл дайым тараза болуп, акты ак деп, караны кара деп, туура нерсени, туура талапты коюп турганда анан бийлик күчтүү болот. Себеби эң биринчи бийликтин ээси бул президент же болбосо премьер-министр эмес, бул эл. Ушуну унутпашыбыз керек. Анан бүгүн элдин баары биригип ушуну коргоп эле, бул жакшы, бул кыйналды, бул башка болду деп коргоп отурушак, ол бизге, биздин артыбызга өтүп алып өзүнүн билгенин кылат. Биз коргобошубуз керек. Себеби биз коргонгондо ага ашыкча мүмкүнчүлүк берип коебуз. Өзүнүн кызмат абалынан артыкчараак пайдаланып алууга биз мүмкүнчүлүк берип коебуз. Биз дайыма тескерисинче аны текшеп талап кылып турушубуз керек. Ошондо күчтүү бийлик болуп, туура жолдо болобуз. Азыр ушул эле жерде бир нерсе айткым келет да, эми балким бул сизге тиешелүү эмес, бирок мен мисал кылгым келет да, ошон үчүн ушул жөнүндө сиздин маалыматыңыз болсо керек, айтып берсеңиз. Мисалы, ушул күнгө чейин биз Москвага учкан жарандардын баардыгы болгону 10 000 сомго чейинки тегеректе гана акчага билет алышчу да. 10 000, максимум 15 000 болчу. 15 000 болсо кымбат эле кымбат деп албай жүрүп жылдырып атып алмакчы да. Азыр кече жакында өзүмдүн карындашым 65 000 билет алып, дагы бир 15 000 бир справкасын алып, 2,5 000 тест тапшырып, ушундай кетип атат да. Анан узаткан аэропортко барсам 10 рейс бар экен бир күндө. Мурдакыдай эле, кадимкидей эле рейс бар, адам деле ошончо, анан билеттин баасы кымбат. Мына орто есеппен алганда 80 000ден өйдө болуп калат экен да, 80 000 тегереги кетет экен, бир адам учуп кетишке. Минимальный 60 000 деп угуп калдым. Эң аз сумманы коротуп кеткендер. Бул бизге эмнеден кабар берет? Ушундай элге ушуну жеткириш керек болуп атат да, мисалы же баары бир бюджеттен 100 000 500 000 чыгарып койсо деле алып кете берет деп ойлойсузбу? Мен бир нерсени так билбесем мындай жооп беришке бир аз кыйналам, бирок жалпы сыртынан үстүртөн сурап калдым. Билгенимди айтайын. Так маалыматым жок. Бирок ошол бир дагы Кыргызстан авиакомпаниясы учпай атканын билдим. Ал жөнүндө да мен карадым. Бүт ошол Россия Федерациясынын учактары учуп атыптыр. Кыргызстандыкы жок экен. Анан мен бир нерсени билчү элем, ушул күндөрү жаңы жылдан кийин февраль айларына чейин бул жака
дагы ал жака дагы билет аябай арзан болуш керек. 5000 4000 алган. Себеби кыштын күнү бизде көпчүлүк эл барып ал жака иштебейт дагы, жазында барып мындай күн жылганда барабыз деп аякты суук деп барышпайт болчу. Аяктан дагы баягы келчүлөр уже жаңы жылга чейин бияка келип алышып, анан биротоло жазда кетебиз дешип, аяктан бияка ушундай неме азайган үчүн билеттер аябай арзандап, кээ бир жылдары 5000ге чейин түшкөн учурлар болот. Биздин кыргызстандыктар жакшы билет деп ойлойм. Бирок бүгүнкү күндө аябай кескин кымбаттап кетиши билетти. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул мен оюмча Россиянын бийлиги бизди кыргызстандыктарды мурдакыдай кабыл алгысы келбей калганын түшүндүрөт. Ишенбей калган. Биздин элге эми алар дагы биздин элге кандайча баа берет? Биздин элге биздин чоңдорго карап туруп баа берет да. Анан мен ушундай бааладым. Бизди жакшы кабыл алгысы келбей калганын себеби ушул болуп атат. Болбосо аябай муктаждык чоң дейт. Ал жакта иштеп жүргөн балдар менен сүйлөсөң айтат. Россияда аябай мурда жалдырап баягы иш издесек, азыр иш тандап калдык дейт да Россияда жүргөн балдар. Иш тандап калдык, иш көп дейт. Бирок баягы бияктан аяка баруу кыйын болуп атат. Ошондой чоң ставканы коюп, аны биздин мамлекет койгон жок, менин билишимче, мен так айта албайм. Ал билеттин баасы негизинен ал Россиянын чөнтөгүнө түшүп атат ошол каражат. Россиянын эмес, эми ошол авиакомпаниянын чөнтөгүнө түшүп атат. Болгону ошол нерсени мурдагыдай көзөмөлдөбөй, баягы жардам берүүгө ашыкпай атканы бул ушул нерсени түшүндүрөт. Россия бүгүнкү күндө эмнегедир Кыргызстанды мурдакыдай кабыл алгысы келбей атат. Сөздөрүнөн дагы биздин баягы төбөлдөрүбүз барганда дагы өздөрүн мындай жакшы кабыл албай, только эле акыл үйрөтүп, баягы тең ата сүйлөшмөй жок. Мындай күнөөкөр адам бир алдына келип калгандай ага ошондой мамиле жасагандарынан түшүнүп атам. Мурдакыдай биздин элге биздин элди кабыл алгысы келбей атат. Менин оюмча бунун баардыгынын себеби ушул деп ойлойм. Бирок элге жабыр. Мен жакында эле бир жакшы тааныш Мырзайым деген эжем бар, кетти. Бишкектен барып учту. Жок, 62 миңге деп Эрбол деп мен иним болуп, баасы. Эрбол айтты, 62 миңге кетти депчи. Аябай кыйынчылык менен аны дагы бир ай аябай күндө эле эртең кетем, бир күнү кетчү болдум, бир жумада кетчү болдум деп ушинтип айтып жүрүп, кайра ушинтип аябай кыйынчылык менен бир ай дегенде кетти. 62 миң рубль менен. Эми 62 миң рубльдү тапканга чейин ал жок дегенде бир 2 ай убактын өмүрүн, 2 ай мээнетин өткөрүш керек. Ал жакта барса эле даяр эмес, кайра эле квартплата төлөйт, жеп ичмек бар, кийинмек. Бул чыгым кайсыл жерде болсо, Россияда болсо чоңураак чыгым болот, Кыргызстанда азыраак, бирок баары бир чыгым болуп турат. Ошон үчүн бул биздин элдин немесине оорчулук эле алып келип атат, бир жакшылыгы болбойт. Эл ушул жактарынан деле менин оюмча түшүнүш керек. Мындайча баягы биз өз алдыбызча мамлекет болгонубуз албетте туура, бирок ал үчүн биз күчтүү мамлекет болушубуз керек. Бирөөгө көз каранды болбой, ушинтип баягы миграцияга чыкпай өзүбүздө жумуш орундары жетишсе, биз ушинтип бирөөлөр менен эсептешпей койсок боло берет да. Мисалы Россияны өзүнөн көрүп атпайбызбы? Америка менен эсептешпей же Европа менен эсептешпей, Евросоюз менен өзү каалаганын кылып атат. Алар жактырбай баягы санкцияларды ушул бул дагы өзүнчө мындай ачык айтылбаса дагы санкциянын бир түрү да. Кыргызстанга жарыяланганчы санкциянын бир түрү. Бирок алар ошо ачыкча санкция жарыялап мындай көп нерселерге тыюу салса дагы, бирок Россия эч кандай жашоосунда кыйынчылык болбой, элине жабыр болбой, Россия бир сонун эле жашап атат да. Биз дагы ошондой бир деңгээлге жеткенде өзүбүз билсек болот. Бирок азыр биз толугу менен мындайча айтканда көз карандыбыз. Бул жок, андай эмес деген бул жалган болот. Себеби биздин мамлекетке кирген акчалардын негизги бөлүгү ушул миграциянын эсебинен келет. Россиядан жана башка дүйнө өлкөлөрүнөн келген элдин акчасы менен Кыргызстан жашайт бүгүнкү күндө. Башка кирешелерибиз баягы кичинекей эле.
негизги бөлүгүн ошол түзүп аткандан кийин демек биз түздөн түз ошого көз каранды болуп калабыз да. Ошолор аркылуу биз Алла Таала бизге ошолор аркылуу берип атканы үчүн рызкыбызды бүгүн көз карандыбыз. Аны моюнга алыш керек, алар менен өтө мындай түз мамиледе болушубуз керек. Бизде азаматтар чыгып биз өзүбүзчө эркинбиз, биз өз алдыбызча эгемендүүбүз, биз өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, өзүбүздүн тушообузду өзүбүз кесип, өз алдыбызча жашайбыз деген бул азыр бир аз эрте. Азыр ошол буйрса аракет бардык элдин көпчүлүк мына байкасаң жарандык активист деген азыр бизде аябай көбөйгөн да. Активный жаштар. Ошолорду көрүп кээде эми алардын дагы ар түрдүү немеси бар, амбициясы ар түрдүүсү бар, бирок активдүү жаштар көп. Мекеним деген, элим деген, жерим деген буйрса ошолордун жетилүүсү менен, бышып жетилүүсү менен акырындык менен биз дагы жетебиз ошол эле мамлекеттердин катарына. Бизде бардык рычагтар бар. Колдонуп өнүгүүгө ар тараптан мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Болгону бизде бүгүнкү күндө таза күчтүү лидер гана керек. Ошонун бардыгын көзөмөлдөп туура жолго салып туруучу бир күчтүү адам керек. Ошол болсо өзүнөн өзү бар жок өз ордуна түшөт. Мен дагы бир нерсе кошумчалай айткым келди. Мен өзүм кесибим врач. Ошого байланыштуу мисалы лабораториядагы больницкий бир гана ошол лаборатория аркылуу баягы ПЦР тест тапшырат да. Анан ал дагы Россияга карайт. Россияга тапшырат. Лабораториянын бул жакта ошол Россиянын филиалдары бар, больницкий Россиянын лабораториясы да. Анан таң калыштуусу билетин алат, ал тест 3 күнгө жарайт экен, 3 суткага. 3 суткадан кийин уча турган болсоң аны жаңадан тапшырасың. Дагы бир таң калыштуу нерсе, мисалы бирөө ошол 70 миңге, 80 миңге, 60 миңге билетин алып келет дагы учардан бир күн алдын келип тапшырат да. Ал ойлойт, менден положительный чыгып калабы, чыгып калса мен 60 миңге күйүп каламбы дегендей ой жок. Анан дагы бул жактан деле эч бир положительный чыккан нерсеси жок да. Эч ким чыкпайт. Положительный чыгып калып учпай калган нерсе жок да. Таң калыштуу да, булар ата элде болуп жатканын эми эл кантип түшүнбөй атат дейм да мындай. Бул ушул нерсени ушул түшүнбөгөн элдин өзүнүн шоору дейт да калмайды. Баягы Путин айткан бир сөзүндө пресс-конференцияда Кыргызстанда болуп атканын баары бул элдин шоору депчи. Бизде кыргыз народу деп айткан. Демек эл өзүбүз убалы жоктой өзүбүзгө мекенибизге бүт барына бизге убал жоктой эле мамиле жасап атат экенбиз да, значит мындан келип чыгат. Чындап эле мисалы 60 миңге сен билет сатып алдың, 60 миң болбосун, бул 50 миң болсун. 50 миңге сатып алдың. Анан тест тапшырдың. Ал канча сом? 2,5 миң. 2,5 миң сомго тест тапшырсаң, бирок анда сенде кандайдыр кайсыдыр бир вирустун немелери бар деп жыйынтык берген болсо болду. Сен акчаңын жок дегенде 50%-ден күйөсүң да. Билеттен 50% кайтып 100% эч качан кайтарылбайт. Анан дагы бир нерсе уктум да, канчалык чынтыгын билбейм, такташтырып коюш керек экен. Мен просто бул суроону беришиңди мен ойлонбодум да, болбосо бир аз изилдеп коймок экен. Россиядан кандайдыр чакыруу болбосо бүгүнкү күндө бизге келип лечение алат же бизге келип эмне кылат деген бир документ алыш керек экен. Ал дагы 15 миңби, 20 миң бул дагы бар. Ошол болбосо Россияга кире албайт экенбиз. Ал сөзтүрдө кошумча айткан нерсе болду. Жөн эле Кыргызстанда туруп Россияга бара электе эле биз Россиянын казынасына кайсы компаниясы болбосун айырмасы жок. Ал акыры барып Россиянын казынасына түшөт ошол мамлекетке киргенден кийин. Алдынан акча төлөп кетип атабыз. Мына жетишкендик. $1000 değerinde алып. Биз ошону неге кылып атканыбызды кыргыз эли ойлонушубуз керек эле да. Ойлонушубуз керек да. Мен өзүм Москвада окуп иштеп жүргөндө бир жерде бир Astral Design деген компания бар, Москвада Бабушкинский метродо. Ошол жерде магазинге кирип калып, аябай сонун кооз нерселер жасайт экен, айнек, күзгү
көрдөнчү аябай буюмдар сонунда шахматтан баштап люстралар, стулдар, эми дүйнөдөгү эң кооз нерселер ошол айнек буюмдарынан жасалат экен. Аябай көрүп ошолорду үйрөнгүм келип, анан эмне кылсам, чыгып баратып байкап калдым, эшигине жазуу туруптур, ушундай баягы айнек кесүүчүлүккө учениктерди кабыл алабыз депчи. Зарплатасы унутуп калдым, 22.000 рубль ушундай. Мага интересно болду. Анан ошол жерге кирип иштеп көргөмүн да. Ошондо баягы башында ученик болуп киресиң, анан убакыт өтөт, үйрөнөсүң. Үйрөнгөндөн кийин баягы квитанциялар келет, ошол квитанция боюнча размерлер башкалар бүт жазылуу да баягы чекке. Анан жазып туруп, кесип бергенден кийин баягы неменин копиясын өзүңө калтырып илип коесуң да. Илип туруп, бир көп убакыт өткөндөн кийин бекер отуруп калдым бир убакыт болуп. Эсептеп көрдүм. Ошондо баягы резкага төлөнгөн акча, мен кырккан айнектердин акчасы 590.000 рубльдик айнек кесиптин. Ошол фирмага 590.000 рубльдик пайда келтирипмин бир айда. Менин айлыгым 23.500-24.000 рубль акча болгон. Даже мындайча айтканда 5%-ин гана биздин элге берет да ошол убактачы. Эми ага көп жыл болуп кетти, бирок мен айтайын дегеним, биз бирөөнүн жеринде жүрө бергенибизде курсагыбыз тойгонуна, кандайдыр айлап жылдап иштеп кыйналып бир машина алганга же бир үй алганга кубанабыз, бирок ошол эле учурда ал мамлекеттин экономикасын аябай бекемдеп, көтөрүп берип атканыбызды түшүнбөйбүз да. Алардын немесин, соодасын жүргүзүп, биздин азыр миллиондогон жаштарыбыз барып, ал жакта алардын мамлекетин чыңдап атат. Ошол эле учурда биздин өзүбүздүн мамлекет күндөн күнгө алсырап барат. Күндөн күнгө бул тилекке каршы, бул дагы чындык. Ушул нерселерди мүмкүнчүлүктүн болушунча чектеп айтат элем элибизге. 60.000, 70.000 акча кетирип Россияга барып иштегенден көрө ошол 60.000, 70.000ди өзүбүздүн Кыргызстанда кандайдыр бир эми чоң бизнес болбосо дагы бир кичинекей бир чарба кылып же башка кылып ушул нерсени өнүктүрсө, балким бир жылда аябай көп пайда таппайдырбыз. Бирок 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, акыры бир ошол чарбабыз өнүгүп бизге бир чоң келечекте мүлк болуп калышы бул анык нерсе да. Бардык бизнесте ушундай. Мен бизнесмен эмесмин, бирок жалпы оюм айтып атам, ушул нерсе туура болот деп. Жашоону түшүнгөн адам катары. Рахмат. Эгер туура көрсөңүз, могу көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берели. Суроолор болсо жакшы болот. Себеби 2 жолу эфирге чыктык, бирок суроого жооп береликпиз да. Урматтуу көрөрмандар, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Кандай эле суроо болбосун, саясий суроо болобу, маданий болобу, баарына жооп берген аракет кылабыз. Асамидин мырза өзү жооп берет. Ага чейин мен бир нерсени айткым келет азыр. Эми Асамидин мырзанын сөздөрүнөн жыйынтык чыгаргым келет да. Садыр деп туруп, эмне себептен дегенде билбей калгандар аябай көп да. Билбейм, элдин баары эле ушинтип сорап калды. Аябай көп эмес, дээрлик 100% ошондой окуйт да. Жок, эми ошондой дегендердин көпчүлүгү билбейм дейт да, билбейм дейт. Анан эми үмүтүбүз ошол да деп мындай дагы бир нерсени айтат, эми баягындай ушуга тизгин берели же ушундай да ишенип атабыз, көп нерсени кыйратам деп атат депчи. Мен айткым келет, кимдер гана кыйратам деп айткан эмес да, баары кыйратам деп айткан. Бул күнгө чейин. Эмне деген гана баягы обещанияларды берип, сөздөрдү берип, бирок жыйынтык эмне болгонун баарыбыз көрүүбүз. Ушул сөзүңө бир кошумча киргизип кетейинби? Дегиле кандай тандалышы керек президент деген? Кантип пайгамбарыбыз кантип айткан? Пайгамбарыбыз эртең менен мечитке кирет дагы бир адам жөнүндө сурайт да. Ким паланча деген адамды тааныйт десе, элдин баягы сахабалардын арасынан бирөө туруп айтат, мен тааныйм ал адамды. Ал адам кандай адам десе, ал өтө жакшы адам дейт. Кайдан билесиң, сен аны кошунасызбы кыяматтык? Мындай көп жылдан бери мындай мамиле кылып жүрөсүң десе, жок. Алыс сапарда, мусафирчылыкта чогуу болдуң беле? Мисалы азыр биздикилер Россияда барып жүрөт, ошо Россия, Россия ошол жакта бирге болдуң беле? Десе, жок.
Анан көп жылдан бeri аласа бересем мамиле кылып жүрөсүңбү? Акча берип, акча алып же бир нерсе берип туруп жок. Анан каяктан айтып атасың? Десе, ал адам намаз окуйт дейт. Эртең менен бамдат намазын бир мечиттен окуйбуз. Ал эч качан намазын каза кылбайт, мечиттен окуйт дайым жамаат менен. Дегенде пайгамбарыбыз айтат. Ар бир момун мусулман өзүнүн фарзын аткаруу үчүн намазды окуйт. Бирок ошол намаз окуган үчүн же болбосо орозону кармайт, же болбосо кайыр садака берет, же болбосо ажыга барып келет, же болбосо жөн эле эң биринчи фарз ыйман келтирет да. Ал ыйман кетирип койгон үчүн эле, же болбосо намаз окуп койгон үчүн, же ажыга барып келген үчүн эле аны жакшы же жаман деп көөлүк бербегиле деп айткан да. Көөлүк берүү үчүн 3 негиздүү шарт болуш керек. Бул биринчиси кыяматтык кошуна, же болбосо өтө көп жылдан бери аны сынап билген адамың болуш керек. Көп жылдан бери таанып, өтө көп жыл убакыт керек да, кыскасы. Кыяматтык кошуна деп ошону айтат. Же болбосо мусафирчылыкта өтө алыс сапарда бирге болуп, бирге сапарда болсоң гана адамдын ким экенин билесиң. Анан көп жыл аласа бересе мамиле кылсаң. Мамиле кылсаң. Мисалы бирге болбосоң да кайда болсо мамиле акча берип турсаң, мисалы ал кайда сага кайтарса, анан сенден сураса сен берип турсаң, же ал сага берип турса, ошолордон келип чыгып адамдын ким экени билинет да, туура мамилеге кандай. Ошондо гана билинет. Бизде жөн эле бир келген адам убада берсе эле ишене берип биз баягы союк кыздардай эле болуп бүткөнбүз. Союк кыздар жигиттерге эч ишенбейт го. Махабатына жигиттерди. Көңүлү калып калат, көрүнгөн алдай бер. Кудай туалым күлкүлүү эмес, бирок тилекке каршы бүгүн жакшы жагынан эмес, ушул кыздарыбыздын союклугу жагынан Азияда биринчи орунга чыгып отурганыбыз бул өтө жаман нерсе. Кыскасы, эми президентти кантип көп биз 30 жылдык тарыхыбызда карашыбыз керек да бүгүн. 30 жылдык тарыхта баягы кыямат кошуна сыяктуу кимдин ким экени бизге көрүндү, билинди. Билдик. Кимдин ким экенин көрдүк. Ошого карап жыйынтык чыгарышыбыз керек. Бүгүн бирөө бизге келе калып эле мен мындай кылам, ким айтпайт, бардыгы айтат. Бардыгы сен деле айта аласың, мен деле айтышым мүмкүн мисалы бар. Ой элим, мен мындай кылам деп мен деле айта алам. Бирок мен кыла албайм ошону, мен өзүм билем. Менин колуман мыкты кино тартыш келиши мүмкүн. Же болбосо өзүмдүн сферамда бир чыгарма жаратыш, кандайдыр бир чыгарманы жаратыш келиши мүмкүн. Себеби мен ушунун адесимин. Алла Таала мага ушул жактан жөндөм берген деп ойлойм. Бирок мен мамлекетти башкарып, мен өнүктүрө албайм. Себеби мен экономиканы түшүнбөйм, да? Дагы бир башка жактарын түшүнбөйм. Ушул бардык сфераларды түшүнгөн ар тараптан. Анан учуру келгенде кыска убакыттын ичинде мен бир сөз таап бирөөгө айта албай калам. Аябай ойлонуп, шашпай, жай сүйлөшүм керек болот. Мен ораторлугум жок. Ошон үчүн эл ушундай карап баглаш керек да. Президент болчу адамды элге неси керек? Ал келип үйгө кетмен чаппайт, бизге кетмен чабышпайт президент деген. Ал келип бизге машина айдашпайт. Ал келип бизге үй курушпайт. Ал мамлекеттин жүзү болуп, 6,5 миллион элдин жүзү болуп, такылдап дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда кандай жолугушуу болбосун барып ошол дүйнө элдеринин жетекчилери менен түз карап бетине такылдап оюн так даана түшүндүрүп айтып, өзүнө керектүүнү ошол жерден алып, ага керектүүнү берип ошол жерден элди уят кылбай артында турган 6,5 миллион элди жүзүн жарык кылчу адам. Биринчи милдети ушул. Анан ал чечкиндүү болуш керек. Чечкиндүү. Өз алдынча өзүнүн бекем ою бар. Бирөөнүн айтканын кылган, бирөөнүн жазып бергенин окубаган, өзүнүн мээсинде, өзүнүн жүрөгүндө бар нерсени дайым айта алган адам болуш керек. Өзүнүн жүрөгү менен кеңешип, Алла Тааланын буйругунан четке чыкпаган абалда өзү туура чечим чыгара алган адам болуш керек. Биз ушундай кандидатты тандашыбыз керек. Биз дайым тескерисинче ушу бийликке ким келип калса эле ошого жүгүнүп, ошого кулдук уруп, ошонун айынан 30 жылдан бери Кыргызстан только ылдый кетип атабыз. Ушул нерселерди токтотушубуз керек. Бул пайгамбарыбыздын эмеси болгон үчүн азыр сага айтып кеттим да. Биз көөлүк беришибиз керек. Же болбосо
күбөлүк дегени ушул бүгүнкү күндө ишеним билдирип ошол адамды шайлап атабыз го. Эгер ал Кыргызстан 5 жылдын ичинде өзү да айтып атат, Кыргызстан чачыраны болуп жок болуп кетиши мүмкүн деп. Чачыраны кылып жок кылып берген болсо ошого бүгүн добуш бергендер бардыгы бирдей күнөөлүү болобуз. Себеби бүгүн бийлик биздин колубузда турганда ошол бийликти биз добушубуз аркылуу ошол адамга бергенибиз үчүн бардыгыбыз бирдей Алла Тааланын алдына барганда акырет күнүндө бирдей жооп беребиз. Ошол киши канчалык жооп берсе, канчалык азапталса биз кошо азапталабыз. Канчалага миллиондогон келечекте жаралуучу кыргыздардын мекенин чачыратып салганыбыз үчүн. Айта турган нерсе ошол мен да кошумчалагым келет да ушул сөзгө чейин талкууга кылдыбыз ортодон. Чындап бүгүнкү күндө кимди колдойбуз, кимдин тууганыбыз, кимдин ээрисибиз, же болбосо кимдин партиялашы болобуз, ал маанилүү эмес деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө ошол жана сиз айткандай эле ким татыктуу деген суроо жаралат да. Ошол Словакиянын ичинен татыктуусу, иш билгиси, билимдүүсү, тажрыйбасы бары ушул кырдаалдан Кыргызстанга алып чыгып кете ала турганы ошонусун колдошубуз керек да. Анан бул мен агам эле, бул мен иним эле деп шайлай турган болсок, мен ойлойм мунун жоопкерчилиги чоң болсо керек. Себеби татыктуусун тандаганга биз мындай жетишпедик да. Эми татыктуусун тандап, эгерде сиз айткандай эле биз татыктуусун тандай албай, таба албай башка бирөөнү шайлап койгон болсок, ал адам барган болсо, ал адам канчалык жаман иштер жасаган болсо, эгерде туура эмес иштер жасап койгон болсо, адажып билип билбейчи, ошонун жоопкерчилиги элдин алдында же Аллахтын алдында канчалык болсо, биз шайлаган адамдарга да ошол жоопкерчилик тартылат экен да. Шуга ушуну айткан. Шуга ушуну айткан да. Шуга ушуну айткан. Анан барбай койгон адамдарга дагы айткым келет да. Мисалы барбай койгон адамдар дагы бул мындай милдет экен да шайлоого барыш. Албетте. Шайлоого барбай койсоң, фарз тоже жоопкерчиликке тартылат экенсиң. Бул мамлекеттин алдындагы фарз милдет болуп эсептелет экен да, Аллахтын алдындагы эмес, ошо мамлекеттин алдындагы деп чоң ажыбыз дагы рахматылык айтып өткөн да ушул жөнүндө. Жок, бул мусулманчылыкта билесиңби, эң башкы фарздардын бири мекенди, ооба, динди коргоо, динди сүйүү. Андан кийинки эле фарзы улутту, мекенди коргоо, аны сүйүү, аны сактоо. Мисалы ислам, мусулмандын фарзы да бул. Мусулман элдин, ооба. Мусулман, ар бир мусулмандын фарзы. Биз кайсы улуттун өкүлү болбой эле өз мамлекетибизди сүйүп, аны коргоп, аны сактаганга милдетпиз. Эгер ага кайдыгер болуп, кандай кимиси болсо ошонусу болсун деп жүргөн болсок, биз сөзсүз түрдө Алла Таала алдында жооп беребиз аныбыз үчүн. Себеби ар бир неамат Алладан. Бизге эркиндикти, бизге өз мекенибизди, бизге улуттук бүтүндүктү Алла Таала берди. Биз аны аманатка кыянат кылган болсок, сөз салат. Ар бир нерсе үчүн Алла Таала алдында жооп беребиз. Бул жашоого биз жаралып, ар бир секунда өмүрүбүзгө жооп берген сыяктуу эле, ошол жасаган иштерибизге бардыгына Алла Таала алдында жооп берүүчүлөрбүз. Азыр могул жерде бир суроо келиптир. Азыр бирөөнү окудум эле. Референдум өткөндөн кийин эгер президенттик шайлоо болсо дейт, башкаруу формасы тандалса дейт. Тандалса кайра президент шайлоо, референдум, кайра президенттик шайлоо, анан парламенттик шайлоо өтөбү 2021. Садыр Жапаровдун бир немеде каналда берген жообун уктум эле. Анда Садыр Жапаров өзү айткан ушинтип. Биз болгон эле эки суроо чыгарабыз. Президенттик башкарууну тандайбызбы же парламенттик башкарууну тандайбызбы? Ушуну эле тактап коебуз деген. Эгер мисалы эл президенттикти тандаса, ошол президенттик башкаруу болуучу конституцияны жазабыз деген да. Парламенттикти тандаса, парламенттик немени конституцияны жазып, анан референдумга чыгарабыз деген. Бирок ошентип туруп ошол күндөрү баягы конституциялык кеңешмеси ишин токтоткон жок. Алар ошо уже обсуждать этип даяр кылып койду референдум. Мен оюмча, эгер биз азыр президенттик деп эле тандасак, сразу эле ошол конституция кабыл алынган болуп эсептелинип калат. Алардын оюнда. Бирок аны эч ким окуган жок, эч ким көргөн жок. Эч ким окуган жок. Талкууга чыккан жок. Да, конституцияны бул эл окуп, таанышып, бардык элдин көпчүлүк бөлүгүн ынандырса гана ошондогу ар бир берене анан
ошого добуш берилсе гана кабыл алынчу нерсе референдум эмес, конституция анан кабыл алынышы керек. Мыйзам анан кабыл алынышы керек. Анан референдум болуш керек. Сөзсүз биз таанышыбыз керек. Ар бир беренеси, ар бир андагы айтылган ойлор бардыгы туура экенине биз көзүбүз жетсе, биз ынансак, элдин көпчүлүк бөлүгү анан ал кабыл алыныш керек. Бирок азыр мен өзүм ушундай алданып калчудай эле сезип атам. Эртең ошо президенттик, мен деле өзү президенттик башкарууну колдойм, жактоочусумун. Бир адам сөзсүз жооп бериш керек. Бирок болгону мен анын баягы кабыл алынып аткан мен буга чейинки депутаттар, мына 6-чакырылыштын депутаттары ушул конституцияны автору болуп, ошолор кабыл алышын каалабайт элем мен. Чыныгы эл шайлаган депутаттар келип, ошолор кабыл алса, эл шайлаган президент келип, ошол кабыл алса, мен ошону каалабаттым эле. Азыркы мисалы, булар эми баягы өзүнө өзү кайрадан шайлап алгандай эле болуп калды да булар кече 5-октябрдан кийин. Баягы биз көзгө сурма коем деп көздү чыгарып алдык, коюп алдык да, мындайча айткандачы. Эл баягы адилеттүүлүктү орнотобуз, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарабыз деп атып, бардык баягы мүмкүнчүлүктөрүбүздү жокко чыгарып алдык да. Ошол эле адамдар буга чейин башкарып келгендер өзү каалагандай отуруп алып, бүгүн каалагандай бийлеп атышат Кыргызстанды. Ушул адамдардын баш мыйзамды кабыл алышын мен такыр каалабайт элем. Рахмат. Азыр бул жерде кечиресиздер, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Анан бул жерде дагы бир инсандар жазып атыптыр, ага жооп берип коелу. Дагы кайталап кетем. Кимде кандай суроо болсо бериңиздер, жооп берген аракет кылалы. Анан бул жерде азыр силер ушактап жатасыңар деген сөздөр айтыптыр. Ушак кандай болушун, кандай жерде айтылганда ушак болушун мурдагы көрсөтүүдө бергенбиз. Ошол менен эле страничкама кирип ылдыйракка бассаңыздар көрүнүп турат. Жакшылап түшүнүп алсаңыздар болот. Ачык айкын болсо жакшы болмок дейт. Матаримов төккөн акчалар элге ачык болбоду. Чектерин көрбөсө болмок. Ачык айкын каяка жумшалды. Сиз кандай ойлойсуз? Эми мындай көп деле ал нерсеге токтолуштун кереги кажети жок деп ойлойм. Бир аз кыскача болсо да айтып өтсөңүз. Эми ал баары эле белгилүү болуп калышат. Бул жанакы Али Токтакунов нанды бөлүп көрсөтүп бербедиби? Мынчасы болсо мынчасы депчи. Ошол эле жетиштүү го дейм айтсаңыз. Мен азыр бир окшотууну айтам, бирок ушул окшотуудан кийин балким мени бүгүн СМБ бир Алахан Мамаровдун колдоочусун чакырып бүгүн сурак кылыптыр деген уктум эле. Мен дагы суракка чакырышым мүмкүн, бирок бул тилекке каршы мен так жана позициям ушундай. Мен кандай болгону далилдерим жок, бирок маалыматым өзүмө жараша жетиштүү, ишеничтүү булактардан. Биз кыргыз эли бүгүнкү күндө жаш балага чупа-чупс берип алдайт го. Ошол чупа-чупска алданган эл болдук. Ал чупа-чупс ким? Ал чупа-чупс ошол биз кол чаап, колдоп, коштоп аткан инсан Садыр Жапаров. Аны лампочка дешип атат башка. Мен айттым, ал чупа-чупс элге берилген. Чупа-чупсты ким берип алдап атат? Аны бүгүн түшүнбөстүрсүңөр, балким кыргыз эли. Бирок күндөр өтүп, айлар өтүп, анан түшүнөсүңөр. Анан ошондо баягы бирөө чыгып алып Facebook'тан өзүнчө аябай кыйын болуп айтты эле деп. Азыр мен ачык айткандан деле коркпойм, смысл жок да просто. Эл алдандык дагы бир жолу. Эл алдандык, эчтекеге жетишкен жокпуз, эч кандай революция болгон жок. Баягы өзүңөрдүн ошол ишенип алган сезимиңерди баягы жомокко ишенген сыяктуу жоготуңар келбей атат, бирок чынында биз чупа-чупска эле алданып отуруп калган адам болдук. Ошо чупа-чупсубуз бир ширин эмес деп коет. Баягы сапатсыз чупа-чупс. Ушундай айрым миллион канча төлөгөн айырмасы жок. Канча төлөбөсүн, ал эч кандай, мен кусунду деген сөзгө аябай каршымын. Башынан эле
каршы болуп келип атам, обращение жасаганымда айтканмын, аябай жаман сөз. Ошондо коррупционерлерди кустуруп, кыргыз элин кусунду мен багайын деп атасың, кусундуга тойгузайын деп атасың, тойгогон элди деп айтканмын. Жаман сөз. Кусунду. Ал мындайча айтканда урдалган акчаларды жайына койдуруу деп айтса болот же башка. Бирок жаргондор менен сүйлөп калган экен, Садыр Жапаров ошентип айтты. Ал сөз хайпка айланып кетип, бүгүнкү күнү кусунду сөз нормалдуу сөз болуп калды. Бирок аябай жиркеничтүү. Мисалы мен аябай жиркенем кусунда. Аябай сасык болот кусунду билесиңер. Кускан адамга да приятный болбойт, аны көргөн адамга да. Мен бирөөнүн кусуп атканын көрсөм кускум келип турат. Анан ошол нерсе, ал мындайча айтканда баягы кудулар айтып чыкпады, ал кускан жок, жана түкүрүп койду. Мен айтат элем, анын бир тишинин кычыгында калып кеткен эле нерсе ал 2 миллиард деген нерсе. Даже төлөгөн болсо дагы. Төлөшү дагы өтө чоң күмөн жаратат. Бирок төлөгөн болсо дагы ал эчтекени өзгөртпөйт ал адам үчүн. Биз эми жакшы эле маалыматка ээбиз ал адам жөнүндө. Кыскасы, ал төлөгөн болсо дагы анын пайдасына. Ал зато бүгүндөн баштап ал аппак адам мындан кийин Кыргызстанда. Ал өзүнүн күнөөсүн сатып алган, жууган адам. Жууланын күнөөсү. Ал бүгүндөн кийин кааласа 22 чакырылышта келип президент боло алат. Не кыла аласыңар? Эчтеке кыла албайсыңар. Ошого айтып кетким келет да, мындай так иретинечи. Али Токтокунов деген Азаттыктын журналисти, жалпы Азаттык журналисттери фактылар менен көрсөтүп, $700 миллион ашык сумманы Кыргызстандан мыйзамсыз алып чыгып кеткен деген уже фактылар берген да сотко. Ол деле бир бөлүгү да эми. Эми алар тапканы. Тапканы. $700 миллион. Бирок бул берип атканы 2 миллиард сом эле болуп атпайбы? Мындайча айтканда 700дөн 20 миллионду. Ошоң эми тегерек болуп калат. 20 миллион көбүрөөк, 50ден 1 болуп калат да, мындайча айтканда. Ал эми биз тапканы, биз билген. Биз билген. Маалымат катары айткым келет. Аймак агыз Бакиевдин учурунда кем эле? Баягы Өзбекстанга өткөн система ошол неме Али Токтокунов айткан схема качан түзүлгөн? Бул ошол жылдары түзүлгөн. 2005-2010 жылдары түзүлгөн. Туурабы? Андан кийин 2010дон кийин не болду? Кайсы жерге келди? Көтөрүлдү, түшкөн жок. Ал схема дагы эле ушуну колдоду. Андан кийин Атамбаев кетти, анан Жээнбековдер келди. Жээнбековдердин түшүндө деле контроль ошол адамдын колунда болду. Ошол нерсени баягы Атамбаев ойлоду эле, кайра эле мага таштай берет деп, аны менен бөлүшпөй койду эле. Атамбаев чычалап бир аз неме кылып чыкты. Болбосо биз билбейт элек да, эл көпчүлүк билбей калат эле. Бирок ушунун баарын канча бийлик алмашты, ал адам алмашпай отургандан кийин бул адамда биз элестетпеген мүмкүнчүлүктөр, каражаттар бар. Неме Али Токтокунов айтканы дагы мындай бир кичинекей эле бөлүгү болуп калат. Мадумаров 30 жыл эмне кылды дейби? Эми эшекте калады. Мындай да бир сөз айтып коеюн. Мисалы, сиз азыр Чыңгыз Айтматов ким десе деле жооп бере албайсыз. Мен буну билем. Сиздин берген сурооңуз ушундай түшүндүрөт. Чыңгыз Айтматовдун кандай чыгармалары бар экенин, ал ким экенин билбесеңиз, бул Чыңгыз Айтматовдун күнөөсү эмес, бул сиздин күнөөңүз. Адахан Кимсанбаевич деле дал ошондой инсан. Сиз анын эмне жумуш кыла албаганын билбесеңиз, ал үчүн Адахан Кимсанбаевич күнөөлүү эмес. Ал үчүн сиз күнөөлүүсүз. Ошонун билим деңгээлиңиз жетпегени сиздин сабатсыздыгыңыз, сиздин караңгылыгыңыз, ошого жеткирбеген деңгээлиңиз күнөөлүү. Сиз ал адамдын эмне иш кылганын билбейсиз. Ал адамдын жасаган иштерин азыр сүйлөп отурсак, бул эфир жетпейт. Дагы бир күн ата эфир кылсак, ал дагы жетпейт. Мен жеке билген адам катары, себеби мен каяктан билем, мен ар бир адамды бирөө жөнүндө сүйлөсөм, ал адамды аябай изилдеп чыгып, түптөн билип, анан айтам. Ал адам жасаган иштерин мындай кыска убакыттын ичинде айтып бүтпөйт. Айтып бүтүүгө болбойт. Кыскача айтып жооп берейин. Мадумар Садыр
Жапаров түрмөдө жатканда бок жеп жүрдү, эмне кылды деген сөз айтты. Мадумаров неме меселе ал учурда түрмөдө жатканда Эч ким меселе бирок президент дагы эмес болчу, депутат дагы эмес болчу, жок дегенде бир аким дагы меселе, айыл өкмөт башчысы дагы меселе. Чөнөкөй Кыргызстан көптүн бири болчу, бирок бардык саясатчылар керек болсо Ташиев азыркы эң жакындоосу. Ошол Талант Мамытов, Талант Мамытов дагы ун чыкпай парламентте отурганда биринчи Мадумаров чыгып айткан: бийликтегилер көзүңөрдү ачкыла. Уру бол, каракчы бол, бирок эсиңе, мен көргөнмүн ошону. Мен кече дагы айттым ушуну. Бир эле мен көрдүмбү, башкалар көрбөй калдыбы деген суроо жагылат. Чыгып айтып, адилет сөзүн айтып, бийликти адилеттүүлүккө чакырган, бийликке эскертүү берген. Андан кийин баягы балдарын урганда чыкты. Жок, биринчи балдарын урганда чыкты, андан кийин баягы өзүн өзү кесип алганда дагы чыкты. Камалганда деле чыккан, мисалы алып келип бир нерсени алып кирип койгондо. Эми бул жөнүндө билебиз баары эле. Адахан Кемсамаевич жалгыз калган ошол учурда Садыр Жапаровду коргоп, бүгүнкү күндөгү алдына жүргөн кошумачыларбы, депутаттарбы, мына биз, элбиз дегендерби эч кимиси жок эле. Анан азыр карасам булардын суроосуна көзүбүздү дагы ачып Садырды шайлап алдык уже. Адашасыз 10 январ боло элек, шайлоо бүтө элек. Бул жерде сиз өзүңүз үчүн кимди шайласаңыз бизге айырмасы жок, бирок Кыргызстанда факт ушул: шайлоо 10 январ боло элек. Мен бир нерсе айткым келет. Сүрөтү жок. Анан малдын тоонун сүрөтү турган суроолорго жооп бербей эле коелу. Эми просто көз көрүп калды. Ал эми кимдер экени ясный болуп турат бул жердечи. Эми биз Садыр эмне кылды деген суроого жоопту көп эле берип атат. Бир эле биз беришибиздин кереги жок. Садыр Жапаровдун эмне кылганы жөнүндө кыскасы Садыр Жапаров өзү эле билбесе, башка эч ким билбейт окшойт. Эл билбейт экен. Биз ушуга бүгүнкү күндө мен толук эле ишенип калдым. Себеби мен өзүм дагы дайыма анын колдошууларынан сурайм. Эмне кылган үчүн ал адамды ишенип атабыз деп суроо берем. Ошолордун баардыгы ушундай жооп берет. Эч ким билбейт бул суроого жоопту. Мен эми мындай шубап жамандоо эмес, мисалы дейли Садыр Нуркожоевич көргөн болсо, жан тарапташтар көрүп аткан болсо, бул жерде мен айткым келет. Бир канча тарапташтардан сурадык. 2 жолку депутат болуп, коррупция менен күрөшүүнүн жетекчиси болуп, комиссары болуп туруп эле ошол убакта кимди коррупция менен кармап, кимди камаган жөнүндө эч ким маалымат жок. Кимди туткан жөнүндө, кантип көрүшкөн жөнүндө эч ким маалымат бере албайт. Ошол 2 жолку чакырылыштын депутаты болуп турган учурда бир мыйзам актор экенин мисалы тарапташтар далилдеп бере алган жок да. Анан мен мындай жамандагым келбейт. Мен издеп көрдүм жөн эле өзүм. Мындай болсо ошону билели, биз дагы биле алайлы деп өзүм үчүн маалымат издеп көрдүм. Тилекке каршы болгон жок. Эгер болсо ошондой нерселер жазган мыйзамдар болсо, могул жерде комментарийга жазсаңыздар, биз элге жеткиликтүү кылып окуп коебуз. Эми жаман сөз жазганда биздин баркыбыз кетпейт, ушуну түшүнгүлө, урматтуу кыргыз эли, урматтуу достор. Өзүңөрдүн гана деңгээлиңерди, өзүңөрдүн гана ким экениңерди көрсөтөсүңөр. Аны менен бизди Кудай пас кылбасын. Силер жаман сөз айтып, акарат айткан менен бизди паска түшүрүп кое албайсыңар, жерге түшүрүп кое албайсыңар. Биз өзү бийикте эмеспиз, биз жерде эле жүргөн адамбыз. Ошон үчүн бизге ал эч кандай айырмасы жок. Эми үмүт кылса, мен жана айтайын деп кошпой эле койдум, себеби ал нерсени өзү кайткандан кийин деле эл ошого үмүт арта беришип, кумтөрдү дагым деле алат деп, бул элдин акмакчылыгы болуп калат. Себеби ал айтты да, мен кайтарып албайбыз, ал көмүп кетсе болду, кумтөр алынбайт деди, улутташтырылбайт деди. Анан ошондон кийин өзү албайм деп атса деле, жок бул алам деген алат деген, ол мындай акылы ордунда адамдын сөзү эмес, ою эмес. Ошон үчүн мен аны айткан жокмун. Рейтинги буга чейин көтөрүлүшүнө жалгыз гана себеп ошол болгон. Кумтөр болгон. Кумтөрдөн башка эч кандай иши жок. Бул жерде алабыз деген сөзүнөн башка иши жок. Жакшы нерсени жазыптыр бул жерде, бир эженин сөзүн окуп көрдүм. Малды тандаганда деле семизин карап тандайбыз. Мындай кандайсы? Базарды бир эмес 2-3 айланып тандайбыз деген сөз айтыптыр да. Эми президент тандоого келгенде дагы жанагы Асамидин мырза айткандай адамдын
деңгээлине карап тандаш керек да. Бул айтып атат, ал айтып атат деп эле. Бирөөнүн айткан сөзү менен анда мен мисал келтирдим го. Бирөө айтса эле ушул жакшы бала экен, ке кызыңы бер десе бере бербейбиз да туруп. Ушул жакшы адам деп атат, бер кызыңы десе. Сүрүштүрүп, өлүп талып сүрүштүрөбүз го, түбүнө жетебиз. Ким экен, атасы ким болгон, ата теги ким болгон, бардыгын изилдеп чыгып, эгер ошол бизди ынандырса, ошондой ишеним жаралып, ошол адамга ишенип, кызыбыздын тагдырын тапшырабыз. Ага беребиз. Кандайдыр бир күмөндүү жактары болсо, же бала кичине ичсе, же чексе, же кичине мурда соттолуп, аякка кирип чыккан болсо, бербейбиз ага кызыбызды. Кой дейбиз. Ошол эле сыяктуу нерсе, андан да оорураак нерсе бул президент тандоо. Жөн эле күйөө бала тандоого караганда бир топ. Себеби кызыбыздын эле тагдыры эмес, ошо кызыбызга кошуп, күйөө балабыздын, өзүбүздүн, башка балдарыбыздын, неберелерибиздин, чебери келечектеги укуктарыбыздын бардыгынын тагдырын бүгүнкү күндө бирөөнүн колуна тапшырып берип атабыз. Бул 5 жылдын ичинде балким Кыргызстан жок кылып бериши мүмкүн. Туура эмес кандидат тандасак. Ошон үчүн аябай кылдат ойлонуп, жети өлчөп бир кесип, анан жыйынтык чыгарып шайлашыбыз керек. Кыргыз эли ушул маданиятты өздөштүрүшүбүз керек. Ушул саясий маданиятты. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде кайым айтышпай эле коюңуздар, сураныч. Анан жаздым бул жерде. Мен айткым келет, Адахан кимдир бирөөлөргө биригип кетти деген сөздөр айтып атат. Алардын биригүүсү бүгүнкү күндө болуп жаткан жалпы мыйзамсыздыкка каршы болуп атат. Бүгүнкү күндө болуп жаткан жалпы мыйзамсыз конституцияларга болуп атат. Мыйзамсыз болуп аткан анан бийликке каршы болуп атат. Андан сырткары бүгүнкү күндү ушул кырдаалдан алып чыгып кетүү үчүн биригип атат. Мен айтат элем, бир эле бул 5-6 инсан эмес, 18 алып кетип баарын мындай биригүүсүн каалайт элем да. Ушул кырдаалдан алып чыгып кетүү үчүн баардыгы биригиш керек деп ойлойм да. Качанга чейин ушинтип алып. Эгер ал кичине бир адамдык эмес болсо. Анан бирөө салыштырып жазыптыр. Адахан Мадмаров Канат Исаев менен бирикти деген бүгүн мен күндүзү жумушта отуруп көрүп калдым. Кыргызстан канча мандат менен өттү кече? Кыргызстан тагын айта албайт экенмин. 17 болуш керек. 20га жетпеген болуш керек. Эми карагыла, бирөөнүн башында кыргызда сөз бар. Бирөөнүн башындагы чөптү көрүп, өзүнүн башындагы төөнү көрө албайт деген сөз азыр ушундай болуп калды. Анан осурган кыз осурбаган кыздын бетин аймайт деген сөз бар. Канат Исаев аябай сатып алган болсо дагы ушу 17 мандат сатып алыптыр да. Ошончого күчү жетиптир эми. Эгер ал чындык болсо, мен билбейм анын чындыгын. Анан баягы 45-46 мандат сатып алгандар бүгүн кимге кошулуп кеткенин билесиңерби? 91 мандат. Урматтуу колдоочулар. Эми өзү ыйлаш керек бул нерселергечи. Бирөө айласыз күлөсүн да, айласыз күлөсүн. Ошол баягы 45-46дан сатып алгандар бүгүн ким менен жүрөт дагы, анан кийин баягы бир бечара 15 мандаттууну өзү деле алган болушу мүмкүн. Мен билбейм, фактым жок. Аны сатып алды же сатып албады деп айта албайм. Беркилер сатып алганы анық болуп, анан элдикке атышып, анан чыгып бара тополоңдор болду силердин оюңарча. Ошол адамдар бүгүн жоопко тартылдыбы? Ошол Кыргызстанды мыйзам чегинен чыгарган адамдар ошолор болду да. Ошолор сатып албаганда, ошол 90 мандатты сатып албаганда биз нормально жашап аткан болот элек. Мынчалык кыйналбайт элек. Мынчалык саясаттык кризиске такалып, саясаттык эмес, ар тараптан. Азыр эч ким жыргап аткан жок да, мурдагы 90 сомдук суу майды азыр 150 сомдон сатып алып жегенден эч ким жыргаган жок да, туурабы? Мурдагы 320 сомдук этти 500дөн сатып алып жеп атканда эч ким жыргаган жок. Эл туура караш керек, калп билен. Эми элдин баардыгы сыяктуу көрүнүп атат, бирок эртең шайлоодо билинет канчалык деңгээлде экен. Элдин баардыгы эмес, элдин көпчүлүгү такыр айтпайт.
айтпайт көпчүлүк. Айтпайт, кызыкпайт, бирок аяка барганда өзүнүн билгенин, кабинага киргенде өзүнүн билгенин тандайт. Биз бүгүн ар нерсе дей беребиз. Буга чейин болгон, биз 65 мандат менен келебиз дегендер болгон, өздөрүнүн прогнозу болгон да ошондой. Мен көрдүк да шайлоодон кийин канча мандат алганын. Бир нерсе айткым келет да, ушул жерде сөздү жыйынтыктайлы, убактыбыз бир аз созулуп кетти. Анан бир мисал айтып берет да. Бизде азыркы күндө бийлик кимде болсо ошого кошмочу болуп, ошонун аркасынан чуркап, ошону колдогондор көп да. Мисалы мындай айтканда, сен досуңдун ким экенин билесиң, башыңа иш түшкөндө дейт го. Эми Салтым Нуркожоевди көрдүк. Башына иш түшкөндө кимдин коргоп чыккандарын, кимдер чыккандарын көрдүк. Анан бүгүн бар жок колунда жанакы эле кошомачылар келип атат. Эми булар ойлоп атат да 100% утабыз депчи. Мен айткым келет. 300 миллиондон ашык шайлоочусу бар Америка. Азыркы учурда действующий президент Байден болду. Ой, анан буга чейинки Трамп президент болуп туруп алдырып койду. Бул мындай нерсе ошондой чоң мамлекетте болду, анан сырткары мамлекеттерде өтө көп болгон. Себеби өтө чектен ашып кеткен. Мыйзам бузуусу барбы, башкасы барбы, баягы өзүнүн туугандары бар, башкалары барбы, мындай ошентип кудаа сөйөктөрүн коюп, ушундай нерселер болгондуктан, элдин нааразычылыгын көп жараткандыктан ушул нерселер болду да. Мен азыркы элге да айтат элем да, бул мындай акылсыздык. Бийликте ким болсо ошол баары бир болот деген нерсе бул өтө терең жаңылыштык болот да. Себеби бүгүнкү күндө кыргыз элинде дагы мындай аң сезими жогору болгон, өз жүрөгү менен чечим кабыл алган, анан туура чечимдер кабыл алган, анан жөн эле барып эле ушул шайлап атат экен, ушул колдоп атат экен, тууганым экен деп эмес. Мисалы кечээки шайлоодо көрдүк, өзүнүн 2-1 тууган агасы же тагасы бул жакта депутатка коюп атса дагы өзү чындык тарапта жүргөндөр аябай көп болду да. Бул азыр Кыргызстанда жөнөкөй эл аз. Азыр адамдар акылдуу. Калп эле айтпаса хойт деп коюп. Кече шайлоодо мен ошол Райымбек Матраимовдун немесинде турдум да. Байкочу болуп. Адамдар айт дейт, акчасын алат, кирип турган өзү билген шайлап чыга берет экен. Азыр кыргыз эл эми биз таш ордунда жашап аткан жокпуз. 21-кылдын эми бар тилекке каршы баягы билимсиз, баягы билим албай калган, билим деңгээли төмөн. Билимсиз десе туура болбой калат. Билим деңгээли төмөн жаштарыбыз дагы бар, бирок ошол эле катарда көйдөөнү жарык, көрөңгөсү бийик, имандуу, акыл эстүү. Кантип эле кыргыздын учу кур болсун, толтура эл бар. Иншалла. Кудай кааласа, учубуз эмес, жакшы жолго түшөбүз. Болгону ар бирибиз ошол жоопкерчиликти мойнубузда турган жоопкерчиликти туура сезип, ага туура жандашып, туура чечимдерди кабыл алышка ар бирибиз милдеттүүбүз. Ошону түшүнбөй аткандарга дагы колдон келишинче мындай, эгер ал жакын адамыбыз болсо, албетте башка бирөөгө киришпегиле, эгер ошол муктаж болсо, ошол жактан дагы жардам берип, туура жолду көрсөтүш бул мусулмандын парызы. Туура эмес нерсени кол менен же болбосо тил менен, такыр болбосо чек көрүү менен токтотууга аракет жасайт. Барыңарга рахмат, көңүл буруп, бизден бир жакшы сөз үмүт кылып көрүп отурганыңарга. Бирок эми кантпейли биз ошол, мен мисалы кино жөнүндө сөз болсо, мен силерге аябай кызыктуу нерселерди айтып бермекмин. Себеби мен ошол кинонун адисимин, өтө саясатта мындай сырттагы эле адаммын. Бирок эми акылым жеткенин жашоодо, кино бул жашоо да. Жашоону үйрөнөбүз кинону тартыш үчүн. Ошон үчүн баягы жашоодо көзүм жеткен, билген нерселерди, өзүмдөгү ойлорду силерге бөлүштүм. Эгер кимдир бирөөңөргө катуу айтсам, баягы байкабай эмоция деген бар да адамдачы, ушундай психикалык бир абал, состояние. Ошого алдырып кимдир бирөөңөргө тийчүү катуу сөз айтсам же башка кылсам, албетте анын үчүн кечирим сурайм, достор. Колуңардан келсе, Алла Тааланын эң адам баласына сүйгөн пейили ушул кечиримдүүлүк. Ушу кечиримдүүлүк кылып кечирип коюңуздар. Силер бизди акарат кылсаңар биз капа болбойбуз. Биз дагы силер ар дайым ушул көрүшүбүз менен, угушубуз менен жүрөктөн аны кечирүүгө аракет кылып турабыз.
Сағат олға. Рахмат жол сізге. Саған рахмат. Әрекет қылып келді осыны, мен қолыман келгенін қылудан бірақ мен да өзім тура түсінесің. Конкретті бір сұраулар болса, мен тараптан мақұл. Урматтуу көрүүчүлөр, биринчи убактыбыз болсо эртеңнен ушул убакка көрүп атабыз, күн сайын ар кандай темалар чыгып атат. Ошол темалардын үстүндө кыскача талкуу кылганга аракет кылабыз. Баарыңыздарга рахмат. Буюрса кийинкиде көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.